Кайсы мектепти аяктап, кайсы окуу жайга өттүңүз? Мен Жамалдинова Айгерим, Талас Мерим окуу тарбия комплекс лицейинин бүтүрүүчүсү болом. Мен Түркия бурслары стипендиясы менен Памуккале университетине өттүм жана медицина факультетине. Меня зовут Уламбеков Иманбек, я выпускник Карабалтинского лицея имени Джаил Батыра. Поступил я в Турцию по программе Түркия бурслары на факультет экономики в Стамбульский университет. Мен Тынысбеков Нурамир, Можсема лицейинин 2025 жылдын бүтүрүүчүсү болом. Мен Анкара шаарынын Анкара университетине инженерлик факультетте биомедицинская инженерия тармагында өттүм. Менин атым Суйпекова Алия, Талас Мерим кыздар лицейинин бүтүрүүчүсү болом. Түркия бурслары программасынын алкагында Кастамону университетинин финансы жана каржы факультетине өттүм. Мен Курманбек Батыр атына Жалал лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Мен ушул лицейди быйыл бүтүрдүм. Мен тандаган университеттин аты Анкара Йылдырым Бес университети. Университет Анкарада жайгашкан, Турцияда. Я выпускник общеобразовательного лицея имени Джаил Батыра. Я поступил в Istanbul Medeniyet University, который находится в Стамбуле, и поступил на факультет молекулярной биологии и генетики. Обучаться я буду на английском языке. Түркия бурсулары тууралуу кайсы жактан уктуңуз? Мектеп багыт бердиби? Түркия бурслары жөнүндө мен ошо мектептен уктум. Өзүмдүн окуу жайымдан ал жакта Турцияга тапшыра турган жардам берүүчү адистер бар. Ошолор мага жардам көрсөтүштү. Про Түркия бурслары я узнал от школьного консалтера. Он мне все рассказал и провел до определенных этапов этой программы. Моя школа помогла мне с поступлением по этой программе. Түркия бурслары боюнча мен мектептен билдим. Марафонунан бизге презентация кылды эле, анан ошо жактан билип тапшырып көрөйүн деп чечтим. Түркия бурслары тууралуу лицейдеги мугалимдерден уктум. Ошондой эле бул программага тапшыруу алкагында мага чет мамлекетке окууга жардам берген лицейдин адистери жардам берди десем болот. Түркия бурслары жөнүндө мен ушул лицейде бир жолу семинар өткөн. Биз ошондо балдар менен мектепке кирип караганда кызыгып өзүбүзчө киргенбиз ошондочу. Анан ошол жерде айтып калган Түркия бурслары ушундай шарттары жакшы деп. Биз ошондо аябай мынтип кызыкканбыз, балдар менен кошо тапшырганбыз. Про программу Түркия бурслары я узнал вместе с моим колледж-канцлером. Вместе с ним мы искали университеты, программы и нашли вот хорошую программу, которая называется Түркия бурслары. И отправляет студентов в Турцию на учебу со стипендией. Эмне үчүн аталган окуу жайды тандадыңыз? Бул университетте жаккан нерсе бул кампустардын ар биринин бөлүнүшү. Турцияда негизинен эле медицинага жакшы үйрөтүшөт, жакшы окутушат. Ал жакта заманбап техникалар жакшы өнүккөн жана азыр техниканын өнүгүшүнө жараша ал жакта практика кылып, окуунун иштерин улап кеткенге ал жакта жакшы шарттар түзүлгөн. Жана ошондой эле ал жак көп окуучулар, көп башка өлкөдөн окуучулар келет. Ошол дагы мен үчүн жакшы болду. Себеби башка адамдар менен пикир алмашып жана тажрыйбаларды алмашуу мага өтө жардам берет деп ойлойм. Во-первых, Стамбул — это очень продвинутый город и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения продаж и всего прочего. Также сам по себе город Стамбул очень красивый, и мне он нравится с детства. Аталган окуу жайды көп себептен тандадым. Биринчиси бул билим деңгээли, экинчиси жайгашкан жери, үчүнчүсү көпчүлүктүү мүмкүнчүлүктөр бар. Система обмена, тил үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Кастамону университетин биринчиден бул билим багыты боюнча тандадым. Бул жаш университеттердин бири болуп саналат. Ошондой эле Турциянын ичиндеги университеттер менен алмашуу программалары, ошондой эле Европа мамлекетиндеги университеттер менен алмашуу программаларына шарт түзгөн үчүн ушул университетти тандадым. Анкара Йылдырым Бес университети. Бул университетти эмне үчүн тандадым? Анткени менин факультетим куруу инженериясы. Ошол тармакта аябай жакшы өнүккөн. Университетте жаңы болгондугу үчүн бул жерде заманбап жана жогорку билим беришет бул жерде. Бир гана мына билим тармагынан өскөнгө гана эмес, жана адамдык руханий тараптан да өскөнгө да чоң жардам берет деп ишенем. Я выбрал университет Istanbul Medeniyet University, потому что он предоставляет хорошее, качественное образование в сфере медицины и биологии. Окууга өткөндүгүңүздү укканда кандай сезимдер болду? Эң башында эле мен университетке өткөнүмдү курбумдан билдим. Ал мага Инстаграмдан жазды. Өзүм дароо угар менен текшердим өзүмдүн почтамды. Ал жакта текшергенде ал жакта катты окудум. Бир аз өзүмө келе албай сүйүнүчтөр болду. Дароо эле байкеме жанымда апама айттым. Алар дагы угары менен таң калышып, аябай сүйүнүчтү. Ошентип мындай аябай жакшы сезимдер болду деп айта алам. Когда я узнал, что мне пришло письмо о зачислении, я был очень рад. Честно, в первые минуты даже не верил, что я прошел.
но все-таки это оказалось правдой, что очень хорошо для меня, для моего личного пути и просто для академического достижения это очень хорошо. Окуп өткөнүмдү билгенде биринчиден аябай сүйүндүм. Анан жакындарыма, биринчиден ата-энеме айтканда, алар деле сүйүнүп мени куттукташкан. Биринчиден албетте кубандым, анан экинчиден өзүм менен сыймыктандым десем болот. Мен окууга өткөнүмдү уккандан кийин биринчи өзүм ишин албай жаттым. Мен чындап эле ушуну колуман келдиби, ушул окуу жайга өттүмбү депчи. Андан кийин өзүмдү колго алып, мынтип дагы бир жолу ошо катты окугандан кийин аябай сүйүнгөм. Бул сүйүнүчтүү кабарды биринчи кезекте мен өзүмдүн ата-энеме кабарладым. Алар дагы мен үчүн аябай сыймыктанышкан, сүйүнүшкөн. Экинчи иретте мен өзүмдүн класс жетекчиме кабарлагам. Маматкулов Эркин деген биздин агайыбыз бар эле, ошого кабарлагам. Аябай чоң сүйүнгөнбүз ошондо. Когда я услышал новость о том, что я прошел по программе, был очень рад. Было некое облегчение, потому что я долго ждал. В этом году результаты довольно поздно вышли, из-за этого был очень-очень рад. Мурда Түркияга барып көрдүңүз беле? Өзгөчө кайсы шаарын көргүңүз келет? Жок, мурда Турцияга барып көргөн эмесмин. Өзгөчө Түркиянын мен Каппадокия шаарын көргүм келет. Дал ошол эртең мененки күндүн чыгып жатканын, ошол жакта воздушный шарлар бар, ошонун учурганын көргүм келет. Инстаграм баракчалардан көп блогерлерден көрүп калгам. Ошол нерсени өз көзүм менен көргөндү кыялданам. Нет, до этого в Турции я еще не бывал. Очень хотелось бы увидеть Стамбул, хоть и не столица Турции, но все же Стамбул является сердцем этой страны, поэтому моим желанием было бы увидеть именно этот город. Мурда Турцияга барган эмесмин. Бир гана телевизордон, сериалдардан көргөм. Биринчи баргым келе турган шаар бул Анталия. Анткени туристический центр, көрүнүшү кооз. Анан Стамбулду да көргүм келип атат. Буга чейин Түркияга барган эмесмин, бирок кино тасмалардан көрүп жүрчүм. Түрк мамлекетинин шаарларынын ичинен өзгөчө мага тарых менен азыркы заманбап жашоону айкалаштырган Стамбул шаары жагат. Ушул шаарды көрүүнү самайм. Турцияга барып көргөн эмесмин, бирок бул менин биринчи тажрыйбам болот. Андан кийин кайсы шаарды көргүм келе турган болсо, бул ат тилинен мен тандаган университетке жараша болгондо эле Анкара шаарын көргүм келет. Ал жерде Турциянын борбору болгондуктан өзүнүн дагы атмосферасы дагы ушу студенттерди мынтип чакырып аткандай сезилет мен үчүн. Это будет мой первый опыт за границей. Конечно же, я хочу посмотреть свой город, Стамбул, куда я поступил, а также большие города Турции, такие как Измир, Анкара и другие города. Окууну бүткөндөн кийин кандай пландарыңыз бар? Медицина бөлүмүн бүтүргөндөн кийин мен ал жактан ушундай жакшы билим аларыма ишенем. Жана ошол билимди алгандан кийин мен өз мекениме келип, өз элиме жардам берип, өзүмдүн салымымды мекениме кошкум келет. Жана ошондой эле мекенимдин алдыңкы врачтарынын бири болом деп ишенем. Өзүмдүн жеке клиникамды ачуу планымда бар. Так как я учусь на экономиста, в будущем хотелось бы вернуться в свою страну и поднять уровень экономики именно в Кыргызстане, сдвинуться с мертвой точки и положить начало новой эпохи экономики. Окууну эгер деп бүтсөм, магистратураны бүтүрөйүн деп жатам. Билим деңгээлим чоңойтуп, Кыргызстанга жаңы нерселерди алып келип, өлкөмдү өнүктүргүм келип жатат. Билимимди толуктагандан кийин андан ары дагы тажрыйба топтоону самайм. Дүйнөлүк компаниялардан мүмкүнчүлүк топтоп, алардан жакшы да билимдерди, тажрыйбаларды алып, аны өз өлкөмө келип колдонсом дейм. Окууну бүткөндөн кийин мен өзүмдүн билимди дагы тереңдетким келет. Bundan da çıkar men magistraturanı men ушул чыгыш өлкөлөрдөн бүтүргөнү самап жүрөм ниет кылып. Кудай буйрса ушу Турцияны бүтүргөндөн кийин эгерде насип кылып кала турган болсо ушу Кытайда же Японияда дальше окугум келет. После окончания бакалавра в моем университете я собираюсь брать магистратуру в Европе либо же в Америке. Также по моей направлению молекулярной биологии или генетики.